Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер, кыздар жана сиңдилер. Мен сиздерге бүгүн жазгы маска көрсөтүп бермекчимин. Буга обычный эле бадыраң керек болот. Буну майда чоркадан өткөрсөңөр жакшы болот. Айран керек болот. Эми эле жазда өзүбүздүн огороддорубузда бадыраңдар бышып, ар бирүүгө айрандар болсо керек. Айран болбосо кефир деле боло берет. Мен уже даярдап алдым. Кичине эле керек өзү. Өтө суюк кылбайбыз. Бетибизге тура турган кылып мен өзүм азыр сиздерге көрсөтүп берем. Бул өтө жакшы бетти агартат, жумшартат. Жаңы кара дактар пайда болуп келатса, ошолорду жоготушуна жардам берет. Бул масканы бир жумада 2 жолу колдонсоңуздар болот. Аябай жакшы жардам берет. Кээинки маскалар бар, аларга көп продукциялар керек болот жана жардам бербеши дагы мүмкүн. Эми ар бир үй-бүлөдө ар кандай шарт болот. Ошондуктан бул эң арзан жана эң пайдалуу маскалардын бири. Мен уже бар жогума сүйкөдүм. Он 15 мүнөт турабыз. 15 мүнөттө туруп, анан жылуу суу менен жууп салабыз. Мен сиздерге 15 мүнөттөн кийин жууп көрсөттүм. Мына мен азыр бетимди жууп келдим. Беттерим жумшап, жагымдуу болуп калды. Сиздерге дагы сунуштаймын. Бул маска жакшы, баарыңыздарга жагат деген ишеничтемин. Өзүңүздөргө жакшы кеңеш алдыңыздар деп ойлойм. Сиздерге жаккан болсо, подписацияны басып кетиңиздер. Кийинки видеороликтерде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздар жакшы туруңуздар.